кутман күнүңүздөр менен көрөрмандар жана угармандар. Сиздер Жамааттык медиа студиясында Сакбол программасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып баруудамын. Эртең 5-октябрь мугалимдер жана билим берүү кызматкерлер күнүн утурлай биз бүгүн энелер мектеби туурасында сүйлөшөбүз. Анткени дал ушул мектеп билим берүү тармагына өз салымын кошуп келе жатканы маалым. Энелер мектеби пандемия учурунда кандай иш алып барды, алдыда кандай пландар бар, ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Студиянын коноктору болочоктогу ата-энелер онлайн курсунун куратору, англис тил мугалими Гүлсана Мадаминова жана энелер мектебинин катышуучусу Бегайым Байсамакова болмокчу. Сизде дагы темага байланыштуу суроолоруңуздар же ой пикириңиздер болсо, түз эфирдин алдына билдирүү калтырсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. 1997-жылы Баткендеги Жаштык айылында номер 3 гимназияда Гапыр Мадаминов агай тарабынан негизделген энелер мектеби учурда 7 областка жайылып жатканын айтып жатасыздар. Эми пандемия бул мектепке кандай таасирин тийгизди? Деги эле ушул ишмердүүлүк туурасында баштасак маекти. Сонун суроо бердиңиз. Энелер мектеби живой форматта ошол гимназияда өтүлгөн жана Сүлүктүү, Баткен эл аралык форум болуп пандемияга чейин өтүлүп келген да. Пандемия бир чети жаман эле окуя болду, бирок ошонун айынан өтө көп жакшылыктар башталды да. Айтайын дегеним, энелер мектебинин онлайн форматы ошо пандемия учурунда өтө өнүгүп кетти. Жана элге доступный болуш керек да. Элдер жана Google сайтка кирип, ссылка менен кирип окуганга караганда WhatsAppка бат кирет. Ар бир айылдагы энеге бул доступный нерсе. Ошон үчүн биз адамдардын ыңгайлуулугуна карап WhatsApp группаларды түзүп, энелер мектеби Талас, энелер мектеби Бишкек, энелер мектеби Баткен деп облус менен группаларды түзүп, каалоочуларды чакырганбыз, ссылка жиберип. Бат эле толуп кетип атты, там 600 лимит экен, WhatsApp группанын лимитин билип алыңыздар, 627 ошондой. Бат эле толуп жатты да. Демек, энелер билим алууга кызыктар болчу. Пандемия шартында энелер мектебинин пайдасын көрдүк деп Гапыр Мадаминов агайыбыз Айдар Кенге кадам жайга барганда мына 600 аудитория энелер олтурганда өздөрү сөз алып сүйлөп атышты да. Анткени балдар энелердин өзүнө калып кетпедиби? Сабагын караш керек, режимин түзүш керек. Бардык мугалимдин жоопкерчилиги да энеге түшкөндө. Энелер мектебинин негизги максаты ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугун, башкача айтканда баласынын билим алуу ишмердүүлүгүн туура уюштуруп берүү, тарбиясын көзөмөлдөө, ошонун баарын кантип уюштурууну энелерге үйрөтөт болчу да. Ошон үчүн бизге пандемия болгону жакшы таасири ушул онлайн форматта өнүгүп кетти энелер мектеби. Пандемияда ошо WhatsApp'ты колго алганыңызды айттыңыз. Анан негизи ата-энелерде ан үчүн эмне болуш керек? Демек, WhatsApp интернетке жеткиликтүүлүк эле болуш керек. Болду, ошол экөө. Анан эң башкысы ошо балдарын туура тарбиялайм, жогорку билимдүү кыламын деген чоң каалоосу, кызыгуусу болуш керек. Ошондой каалоосу, кызыгуусу бар. Бизде ата-энелердин бири отурат, Бегай Бектуровна. Сиз айтсаңыз, энелер мектебине кантип кошулуп калдыңыз, эмнелерди ала алдыңыз, ошол боюнча. Энелер мектебин мен жарым жыл мурун өзүбүздүн айылдагы Аламедин районундагы Бир Булак орто мектебинин директору Гүлнара Мазаралиевна уюштурган энелер мектебине барып, ошол жерден биринчи жолу Гапыр агайдын методдорун уккан болчумун. Биринчи сабагында эле аябай жаккан, биринчи сабагында эле директор бизге үйрөткөн методдорун үйгө алып келип, мен сразу эксперимент кыла баштадым да балдарымачы. Анан жыйынтык берди. Жыйынтык берип, балдардын баягы кайдыгер окууга болгон кайдыгер эмелери башкача болуп кызыгып, апа жүр деп сабак окуйбуз, китеп окуйбуз деген бир эмелер пайда боло баштады да. Өзүм да кызыга баштадым. Анан экинчи жолу чакырганда ошо Эрлан агайдын курсун айтып калды. Мен сразу эле дароо макул болдум. Бишкектеги ата-энелер мектеби. Бишкектеги ата-энелер мектеби 1 ай болду. Бир жумада бир эле жолу болчу. Бирок андан да көп жыйынтыктар болду. Мен ал мектепке ошо биринчи жолу барган күнү эле ушундай бир өзүмдү тарбиялашым керек экен деген эмеге келдим да, жыйынтыккачы. Биринчи орунда мен өзүм тарбиялап, өзүмдү өнүктүрүшүм керек экен. Үлгү болушум керек экен балдарыма депчи. Анан өзгөчө мындай кайсы темалары жакты сизге? Эксперимент катары колдонуп баштадым дедиңиз. Сиздин 5 балаңыз бар, Баары мектепте окушабы? Гапыр агай айтат го, биздин Африка
окшошуп баратат депчи. Даже элементарно бурчу жок болчу экен да, балдарымдын сабак окуп калган. Африкада камыр жайып эле четинде балдары столдун четинде сабак окуй берет экен, үйгө киши алып келип калса баргылары деп жерге окуп калат экен депчи. Ошондой эле болчу менин үй бүлөмдө эле. Ачык эле айтайын, көпчүлүк эле ошондой да. Анан ошолор жөнүндө айтканда аябай бир намысыма тийип, бир башкача сезим болду да. Үйгө келип эле бир кайнатам эски стол бар болчу эшиктечи, ошону көтөрүп келип үстүнө ак скатерть кылып салып берип эме кылдым. Анан экинчи жолу барып келгенде ошо күйөөмдүн аркасынан ээрчип уговор этип жүрүп атып, атайын компьютерный стол, китеп эмес койгон эмелери менен алып берип, анан атайын базарга келип көптөгөн китептерди, энциклопедия жана батмандардын баарын сатып келдим да. Анан негизи биз кыргыздар мындай экенбиз да, шерне, той десе акчабызды аябай экенбиз да, карыздап болсо да табабыз да. Анан конокко барсак дагы, тойго барсак дагы көйнөк алабыз, анан прическа жасатабыз депчи, жөн эле акча корото берет экенбиз. Анан как раз ошол маалда уда тойлор болчу. Анан жолдошума айттым, мага акчаны бер, мен эчтеке албайм. Шернеге деле барбай койдум, бирок мен ошол акчага балдарыма ушу Капырагайдын эмеси боюнча көптөгөн эмелерди алып берейин. Эми ошол анча деле көп акча кеткен жок да. Анан оюндарды уюштурганга батман керек экен, жана стикер кагаздар, английский сөздөрдү үйрөткөнгө китептерди, жадвал, ушундай жана эрежелерди бүт баарын сатып келип, илип, анан ошону көргөндө балдар ого бетер кызыгып, анан кийин окуган жеринде уют кылып, глобус, баягы светильник, анан кийин дүйнөлүк карта алып келгем да. Анан да ошондо оюн кылып уюштурдук да. Айттым балдарымачы, келгиле ойнойбуз, мен силерге айтам. Бир мамлекетти айтам, силер ошонун желегин көрсөтүп, анан кийин борборшуулардын айткыла ким утат депчи. Анан баарыбыз атасы мен болуп жарыштык да. Ошентип атып дүйнөлүк картаны жаттап алышты. Азыр Кыргызстандын картасын жаттап жатабыз. Болбосо биз үйдө жана Африкада эле болуп баратканбыз да. Чын атасы телефондо, мен телефондо, балдарым телефондо, кичинекейинен бери тынч отурсун деп телефон карматып койчубуз да. Азыр телефон кармаганга убактыбыз жок. Жалаң ошондой оюндар менен ар кандай методдорду уюштуруп китеп окуйбуз, чогуу. Көптөгөн эле өзгөрүүлөр болду энелер мектебинде. Ооба, сону белгилеп өттүңүз. Анан бул жөнөкөй эле ошол балага сабак окуган жерди уюштуруудан баштап экен да. Дагы эмнелер бар? Эмнелерди үйрөнүп алышат энелер мектебинде? Мындай жөнөкөй көрүнгөнү менен, демек көп ата энелер аны жасачу эмес экен деген жыйынтыктар. Сонун айтып бердиңиз. Мындай бүтүрүүчү өзү айткан өтө таасирлүү да. Биз ал жерде мугалимдер катары айтып кетейин, дагы өтө кызыктуу, пайдалуу темалар көп бул жакта. Негизи энелер мектебинин программасын түзгөн Капыр Мадаминов агайыбыз 1-класстан 11-класска чейин ойлошот да, энелер азыр айыл жериндеги энелер угуп атат, турмуш тиричилигибиз көп, жумушубуз көп деп жана Бекай эже да айтып кетти, бир айда бир жолу келсеңиз балаңыз үчүн жетиштүү. Программаны атайын ошо энелердин ыңгайына карап түзгөн да. Бир айда бир келет, дагы кандай темаларды үйрөнөт энелер мектебинде. Алгач эле ошол балдардын сабак окуу бөлмөсүн түзүү, андан да кызыктуусу үй бүлөлүк китепкана түзүү. Жана айтты го, мына Капыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо китебинин негизинде ата эне өзү окуйбу, бала тарбиясы жөнүндө китеп окуйбу, ошонун списогуна чейин берген бул ата энелер сиздер үчүн китебинде ата энелерге сунушталчу китептердин тизмеси. Көрдүңүзбү? Экинчи мына сразу бар практикада аткара турган темаларда үй бүлөлүк китепкананы кантип түзөбүз. Жана дагы кызыктуу темалар бар. Эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ине өсөт сыяктуу темалар бар. Ал жерде муну өтө жакшы өтөт го сиздерге Эрлан Байке Бишкектеги ата энелер мектебинде. Бир алгачкы уулуңарды, кызыңардын тарбиясына дейт ушунчалык кылдат мамиле кылып ошону тарбиялагыла силер. Мына энелер мектебинде үйрөтүлгөн программаны ошого практикада пайдалангыла. Ошол улуу кызыңар же уулуңар силерге кийин калган 3-4 инисин өзү тарбиялап берет. Бул мына ата энелер сиздер үчүн китебиндеги ошол теманын негизинде чыккан корутунду методикада. Дагы көп темалар бар. Балдарды тарбиялоонун методдору, кантип гумандуу тарбиялайбыз, жана биз сөздөрдүн, ата эненин сүйлөгөн сөздөрүнүн балдарга таасири. Бул өтө чоң таасир этет экен да психологиялык. Аны ата эне жамандыкты каалаган үчүн кылбайт балдарга. Өзү автоматически ошондойду көргөн үй бүлөсүндө. Баласына да ошону колдонот. Мисалы биз орой сөздөрдү балдарга көп колдонот экенбиз да, бирок эне жакшы көрөт баласын. Ал автоматтык түрдө чыга берет. Анын таасири канчалык болот балдарга? Кандай
мындай сөздөрдү айтсак, алардын психологиялык түрдө өзүнө ишеними артып, кызыгуусу ойгонот. Баардык нерсени таанып билгенге, окуганга, ошол темалардын баардыгы алгач энелерге өтүлөт да. Жана ошон үчүн айтып атпайбы, энелер баардыгы ушуну корутундуга келишет. Алгач мен окушум керек экен, анан балдарымды окутушум керек. Бизде негизи кыргыздарда эмекенде, кыздарды тарбиялаганда баягы жакшы келин болуу, жакшы келин болууга үйрөтөт экен, таза бол, кайын журтуңду сыйла деп эле ушундай жактарга үйрөтөт экен. Бирок эне болуу дегенге эч жерде тарбия берилбейт экен да. Анан капырага эң сонун эме ойлоп таап, иш эме кылып туруп ушул Кыргызстан боюнча жайылып эмесе абдан сонун болот эле да. Анткени мен өзүм изденчүмүн да, ушу балдарыма жакшы тарбия берсем, кантип деген суроонун баарына ушу Капырагайдын энелер мектебинен жооп алдым да. Демек практика жүзүнө ашырганга мындай жакшы жеңилди. Энелер үчүн деген эме китебинде дагы даже убакытты кантип пайдаланыш керек ошондон бери бар да. Мен өзүм айылда турам, мал бар, короо бар дегендей 5 балам бар. Анан күнүгө эле баягы оокат менен алек болуп эле балдарыбызга Капырагайдын жакшы сөзү бар го, азыркы жаштардын көзүнө только доллар көрүнүп калган, евро ремонт көрүнүп калган, кантип машина алып, кантип айым, бирок ал деле жакшы бир чети, бирок балдарыбыз экинчи планда калып калыптыр да. Анан ушу убакытты туура пайдаланганды да үйрөткөн да. Мисалы 2 саат жумуш кылсаң, 2 саат балаңа эме кыл, убакыт бөл. 2 саат өзүңдү өстүргөнгө убакыт бөл депчи. Анан азыр ошо эреже, ар бир балама эреже, үйдүн эмелерин баарын илип койгонбуз, үйүбүздүн баары эме болуп кеткен, плакат болупчу. Бирок ошол абдан көп эме берип атат да. Демек ата-энеде кызыктар болсо, анан бала дагы мындай өзү аябай кызыкпаса деле, бирок көрүп атып, өзүнө калыптанып, сиңирип баштайт болуш керек э. Ата-энелер мектеби, мына энелер мектебинин эң биринчи девизи Капыр Мадаминов агайыбыз чет жерлерге барганда ушуну биринчи аудиторияны ойготуп, кызыктырып, өздөрүнүн тилинде тамашалап жатып, жана Африканы эскерте кетейин. Бизде ал кемчиликтин бардыгы бизде, ошо эл капа болуп калбасын деп, Африкада ушинтишет экен деп коет да. Бизде жок деп. Африкалыктар балким андан жакшы нерселерди кылат. Просто ошо биздин энелердин кемчиликтерин айтып капа болбосун деп, тамаша иретинде мунун баары Африкада экен деп коет да. Ошого кыстырма кылып кеттим. Мына мен мазмунду окуп берейин, ата-энелер сиздер үчүн китеби боюнча окуйт да, энелер кандай темалар бар. Азыр көпчүлүгү мигрант болуп жүрөт да Россияда. Ошолорго дагы аралыктан дистанттык окуу мезгилинде алар мигрант болуп жүргөндө балдардын тарбиясына кантип көмөкташа алат. Анын деле эгер каалоо болсо жолдору бар экен. Тизмектеп 7 жолун айтып кетет Капыр агайыбыз. Телефон бар дейт. Телефон аркылуу анын окуусуна кызык, досторуна, чөйрөсүнө кызык, мугалими менен байланыш телефондон депчи. Ошондой темалар бар бул жакта. Мыкты үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө конкурстарын уюштурса болот. Айылдарда бул өтө кызыктуу болот да. Биздин номер 3 эксперименталдык гимназияда энелер мектеби алгач башталганда, ушул конкурстар аркылуу айылдагы энелердин көңүлүн буруп алган да. Бир сөзү бар Капыр Мадаминов агайыбыздын, үй бүлөсүндө 300дөн кем китеби бар үй бүлө бул рухий жарды үй бүлө. Мына ошо мыкты эне дегендер балким айылдарда уюшулат, анын кыргыз көйнөк кийип бийлегенин баалашат да. Бизде жок, ошол үйүндө китепканасы барбы? Китепканасында канча санда китеби бар? Бала тарбиясына багытталган канча санда китеби бар? Эң башкысы ошонун канчасын окуп практикада пайдаланат. Ошону менен мыкты үй бүлөнү аныкташат да. Мына ошол конкурстардын жоболору бар. Бул китеп ал дагы пайдалана бер, аткара бер деген толук сунуштарга, практикага толгон китеп да. Негизи ошо бул жогоруда биз айткандай номер 3 Баткендеги гимназияда башталбады беле. Анан кантип бул аймактарга тарап атат? Мисалы, өзүбүздүн айылга уюштургубуз келет, бизде да ушундай болсун деген адамдар кантип, кандай кадамдарга барып өзүнө уюштурса болот? Сонун азыр 7 облуска жайылып жатат. Жана бизде эң кубандырганы бул администрация, району, аким же министр буйрук бергени үчүн жайылган жок. Элдер ушунчалык номер 3 эксперименталдык гимназиянын балдары жараткан ийгилик бардык ММКлардан чыгып кетип жатат да. Албетте да энеси окуп атат, аны энеси колдоп жетет. Үй бүлө толугу менен баланын тарбиясына, билимине кызыктар. Анан кантип результат чыгара албасын? Дагы ушул жерден баса белгилеп айтып кетейин, бизде
окуучулар үчүн акыл эмгеги маданияты сабагы бар, өз алдынча билим алууну үйрөткөн сабак да бул. Бул жактан ата энени коштогон, үчөөсү бириксе гана результат болот да. Энелер мектеби менен ата энени кантип баланы билим алуу процессинде колдоого үйрөтөт. Эң кызыктуусу жаш мугалимдер мектеби болуп, устаттык өнөрү китеби менен мугалимдерди дагы үчөө чогуу билим, тарбия баалуулугун көздөп ишмердүүлүк алып барат. Жана азыр жерлерде активдүү мугалимдер, балдардын билимине кайдыгер эместер. Активдүү ата энелер өздөрү Гапыр Мадаминов агайыбызды биз уюштурабыз, 600 000 адамды топтоп беребиз, ушунчалык кызыгуу жогору болуп атат, сиз келип айтып бериңиз деп маданият үйлөрүнө көптөн бери только концерт болчу клубдарда азыр ата энелер, мугалимдер ушул энелер мектебини кантип уюштурабыз айтып бериңиз деп чакырып атышат да. И уюштуруу жөнүндө да практикалык бир кеңештерди айтып кетейин. Бизге байланышасыздар, китептерди аласыздар. Биринчи эле этап өздөрү ата энелер үчүн китеби менен, энелер мектебинин программасы менен, автордун программалары менен таанышып чыгышы керек да. Энелер мектебин уюштурам деген мугалим, ата эне. Андан кийинки этап ошол группалар менен ата энелерге кабар жеткирип, мектепте базасында уюштурса болот. Анан сиз жогоруда айтып өткөн акыл эмгеги маданияты китеби кээ бир жерлерде же силерде гимназияда элеби сабак катары өзүнчө кириптир да. Муну кантип киргизсе болот? Анын ичинде ушул эле темаларды мугалимдин көзөмөлүндө окуйбу? Сиз айтып атасыз, муну өз алдынча эле окуса болот деп, Бул китеп өз алдынча билим алуунун жолдорун үйрөткөн китеп. Акыл эмгеги маданияты атында окусак, биз мисалы мектептерде сабактар бар эле, кол эмгек деген сыяктуу сабактар бар болчу. Физикалык жумушту кантип аткарыштын эрежелерин үйрөтүптүрбүз. Үйрөнүүнүн эрежелери кандай болот? Билим алуунун эрежелери, как это все грамотно организовать үйрөтпөптүрбүз да. Ошол бул сабак бизге үйрөтөт номер 3 эксперименталдык гимназияда. Бул жерде дагы убакытты кантип бөлүштүрөбүз туура. Өз алдынча билим алуунун кантебиз оңой тез бекем жаттоо жолдору, план, максат коюп иштөө, өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү, көп варианттуу ойлоо жөндөмүн өстүрүү өтө темада. Биз балдар түгүл ата энелер деле ойлобой, масса тойго барса тойго барып, массанын артынан ээрчийбиз го. Ойлонгон адам башка багыт менен кетет. Мына ушундай кызыктуу темаларды бул акыл эмгеги маданияты сабагы менен биз номер 3 эксперименталдык гимназияда өтүп келдик 20 жылдан бери. Бизде жаралган ийгиликтер айылда туруп, Лейлек бул Кыргызстандын эң алыскы району. Ошол райондон дагы биз Исфана борбору биздин жаштык айылыбызга дагы 3 саат жол жүрөбүз да. Анан биздин айылдан бир асфальттан аттасаң, кадам койсоң, уже Тажикстанга кирип кетесиң да. Мына ошондой жерде биз, мен өзүм мисалы номер 3 эксперименталдын бүтүрүүчүсү, акыл эмгеги маданияты сабагынын мыктуу окуучусу катары айта алам, ичине макалаларымда кирген. Биз дүйнөлүк деңгээлде билим алганга, ошонун баарын гранттык негизде стипендия менен окуганга жетиштик. Биздин ата энелер карапайым мугалим, анан жөнөкөй дыйкандар да. 75тен ашык окуучусу чет өлкөлөрдө, Турция, Германия, мен сыяктуу Америка, Малайзияда биз гранттык негизде билим алып, Гапыр агайыбыздын менин методикам менен окуган окуучулар дүйнөлүк деңгээлде билим алат деген сөзүн биз далилдедик өзүбүздүн результаттарыбыз менен. Ошонун көрүп, сыры эмнеде? Биз да мектебибизге киргизели деп мугалимдер мектепке киргизсе болот. Атайын министерстводон буйрукту күтүштүн кереги жок, кружоктордун эсебинен киргизип атышат. Мына сиз айткан Гүлнара Мазаралиевна директор Бербулак мектеби уже мектебине киргизди. Анткени кошумча сааттар мүмкүнчүлүктөр бар экен да мектептечи, каалоо болсо эле баары болот. Биздин гимназияда деле ошо кружоктордун эсебинен өтүлөт болчу да. Ушул китеп боюнча айтып кетсем болобу? Гапыр агай китеп көп окугула деп, анан мен китепке көбүрөөк убакыт кетет деп атайын жана скоростное чтение деп курстар чыгып атат го. Тез окуу курсуначы, ошолго барып курска окуп жүрүп, анан Эрлан агайдын сабагына курска да барып жүргөм да. Анан ушул китепти алып, как раз ушул китепти да окуп жүргөм. Анан ушул китептен мен ошо тез окуу методдордун баары бар экен. Бар. Анан аябай таң калдым да, Эрлан агайга айттым да, Эрлан агай ушул китепте бар экен. Азыр укмуш болуп атат го, тез окуу деп бренд болуп укмуш, жана Эрлан агай айтып атпайбы? Гапыр агай таарынат депчи, анткени ал 10 жыл мурун эле ушуну сунуштаптыр да, башка райондорго, элергечи. 25 жыл мурун ушинтип тез окууну үйрөтүп, балдарга оңой эме кылып депчи. Анан эч ким көңүл бурбай коюп, эми чет мамлекеттен келип айтып атса, элдин баары деп акча төлөп окуп атышат депчи. Окуп атышат депчи. Анан ойлойм да, энелер мектеби делечи, азыр көп тарабай атпайбы? Анан кийин
кийин дагы бир 5-6 жылдан кийин аябай бир көйгөй болуп тарбияны бере албай калганда ушуну чет өлкөдөн келсе ого бренддеп окушат окшойт да, ошого жеткирбей эле ата энелер өзүбүз аракет кылып окусак деп ойлойм да. Сонун чакырык болду. Time management деп атын англисче айткан. Бул жерде убакытты үнөмдүү пайдалануу деп кыргызча айтып, мына окуучуларга үйрөтүп, тез окууну дагы үйрөтүп, биздин результаттар ошончо ийгиликтүү болуп жатты да. Эми мына англисче ат менен келсе баары 10 000 төлөп окуп атышат. Бизде акысыз үйрөтүшкөн да. Бирок энелер мектебин жакшы колдоп атышат энелер. Мен ойлойм, мен ушундай жакшы ниет кыламын. Дүйнөгө Кыргызстан аркылуу чыгат энелер мектеби. Энелер мектебин ошол эле Өзбекстан, Азербайджан, даже Россия уюштурса, алардын да энелери мисалы атайын эч ким окубайт да, эне болоюн деп 4 жыл анан кийин бала төрөбөйт да. Бул маданият эми келатат да бизгечи. Алгач баланы төрөп алып туруп, анан кантип тарбиялайм деп ата энеден эле угуп кылып атпайбызбы? Мен ойлойм, эгер биздин энелер өздөрү баш болуп окуп, мыкты натыйжаларды чыгарса, ошентип ММКларга англисче, орусча бере берсек, дүйнөгө биз аркылуу тарайт. Мунун уже далили бар. Акыл эмгеги маданияты китеби англисчеге которулду. Түрктөр кызыгып түркчөгө которушту. Öğrenmek англисче Culture of Intellectual Labor. Мындай тарыхта боло элек. Кыргыз педагогунун китептери буга чейин ошондой англисче түркчөгө которулганын мен мисалы уккан эмесмин да. Демек бул идеялар эл аралык идеялар. Кайсы өлкө өзүнүн мектебине, коомуна киргизсе сөзсүз натыйжасын бере турган идеялар. Бир гана жери биз өз элибиз ошону колдоп, өзүбүздө мыкты натыйжа жараталы, анан Кыргызстанда ушундай болгон экен деп дүйнөгө тарасын, Азыр биз социалдык медиадан да колдонуучулар жазып атат, ошол суроолорго кезек берсек. Алыска аймакта жашаган апалар сиздин курска кантип катыша алат дейт. Жакшы суроо экен. Бизде онлайн ата энелер мектеби бар. Жана айттык го, агайыбызды жерлерге чакырып атышат, Ош, Нарын, Ысык көл, ошол жерде 2 саат бою энелер мектебинин максаты, анын эмне предметтерди окутат, натыйжасы кандай болот, айтса залда бүткөндөн кийин ыйлаган энелер өтө көп болот да. Мен бала тарбиясында кечигиптирмин агай деп ушунчалык көз жашын токтото албай ыйлашат да. Андан ошолор суранат. Менде келиним бар, кызым бар. Ушул мен сизден азыр угуп аткан сөздөрдү эгер мен жаштыгымда укканымда мен такыр башкача тарбия бермекмин балдарыма. Менин кыздарым, балдарым кечикпесин деген сунуштар өтө көп болду. Анан Гапыр Мадаминов агайыбыз негизи өзү гимназисттерге болочоктогу ата энелер мектебине өтүп эле келет болчу. Биз 11-класста бүтүп атканда сонун лекциялары бар да агайыбыздын. Биринчи байлык, ден соолук, андан кийин акчолук деген тема менен баарыбызды турмуштук немеге даярдайт. Анан гимназисттер үйлөнгөндө агайыбызды чакырат да. Биринчи белеги ата энелер сиздер үчүн китебин, силер ата эне болгонго мына эми үйлөндү 1 жылдан кийин балалуу болот, окуп даярдангыла деп символикалык түрдө бул китепти белек берет. Дагы ушул жерде айтып кетейин, агайыбыз бир нече жылдан бери кыз себине 40 китеп идеясын айтып келатат. Кыздардын себине мында дагы Кытай жоолугундагы бир нерселерди салбай, ооба өзүнө керек турмуш тиричилик буюмдарын салгыла, плюс дагы бир сандык кошкула дейт, бир себет кошкула дейт. Анын ичине толугу менен бала тарбиясына, апа өзүнүн өнүктүрүүсүнө арналган жана эл аралык адабияттын, өзүбүздүн манас эпос, ой гүлдөрү, Чыңгыз Айтматовдун томдуктарын салып, минимум 40 китепте 100 кылса болот, 200 кылса болот. Ошо себинде, тойдо элдин ортосуна ошол сандыкты коюп, мен кызыма мына моундай китепти окутканмын, мынандай китепти салып берип атам деп бергиле деп айтып, азыр тойдо болуп атат да. Себет менен китеп белек кылып атышат. Чынара Осмоновна эжекебиз өзүнүн кызын узатып атканда сандыкты ортого коюп тойдо көрсөтүп берди. Мына биздин коомдо буюрса өзгөрүү болуп жатат. Ушундай идеяларды колдош керек да. Чоң рахмат. Дагы кийинки суроо, энелерди гана окутпастан мыкты ата болууну дагы үйрөтүү пландарыңызда барбы дейт. Чын эле ата энелер мектеби эмне үчүн? Ата энелер сиздер үчүн болуп атпайбы окуу китеби? Ата энелер мектеби болгону менен бул жака аталар окуду да турабы? Бишкектеги ата энелер мектебине. Биздин гимназиядагы энелер мектебине деле ата келсе окутабыз. Мунун ичиндеги темалар баардыгы ата эне болуу, чоң жоопкерчилик, ата тарбиясы, аталар бар бул жакта. Аталар бар. Эрлан агайдын курсунда бир ыйман экен да, бир мечиттин ыйманы, ошол агай аябай эметти да. Баягы биз мечиттен айта беребиз, кайненеңер сыйлагыла, ата энеңер сыйлагыла, бир тууганыңар сыйлагыла деп айта берет, бирок кантип сыйлаштын методдорун билбейт экенбиз депчи. Анан ушул Гапыр агайдын методдорун баарын үйрөнүп, буюрса мен ошо мечиттен аталарды окутам деп кеткен да, бир агайыбызчы.
Демек катышуучулардын арасында аталар бар, бар. Болочоктогу ата-энелер мектеби да онлайн курсубузчу. Аталышын уксаңыз, ата-энелер мектеби. Болот балдар да келсин, аталар да келсин, чогуу окушат. Эми ошого токтолсок, сиз айтып аткан болочоктогу ата-энелер онлайн курсу, муну жалаң онлайн баштадыңыз, максатын жогоруда айтып өттүңүз. Анан буга деле кимдер сабак берет, кантип катышса болот, ошого айтып берсеңиз. Бул болочоктогу ата-энелер онлайн курсу дагы Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин, өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин, акыл эмгеги маданияты китеби жана бул жерге келбей калган ой орушу кругозор китептеринин негизинде өтүлөт. Бирок ошол китептеги темаларды ар бир теманын өзүнүн адиси ачып берет да. Баалуулугу ушунда. Мисалы гинеколог ден соолугун ата-эне даярдасын деген тема бар мына жерде. Балалуу болгонго чейин, бала бойго бүткөндө баштап ата-эне өзүн кантип караш керек. Ошону гинеколог айтса дагы да убедительно болот экен да, кандай тесттерди тапшырыш керек, кантип ден соолугун даярдаш керек, гинеколог айтып берет. А вот ата-эне болуу чоң жоопкерчилик экендигин диний адис теолог түшүндүрүп берет. Бул балдар бизге аманат. Эртең ар бир кылган ишине биз жооп беребиз дегенде ал дагы айтканда уже башкача таасир болот экен да. Анан балдардын хирург бар, номер 1 хирург Кыргызстанда Талант Орозкулович, өтө жогору билимдүү профессор агай. Ал дагы ошо балдардын ден соолугуна кантип кам көрөбүз? Бир гана акыл эси тарбиясы эмес, ден соолугун да кошконбуз да. Балдардын ден соолугуна кантип кам көрөбүз? Ал айтып берет. Андан кийин бизде психологдор дагы бар. Сумая Асанова психолог эжебиз, ошол балдардын жана көп кыйчый берсе, көп ыйлай берсе, же бир көйгөй жаралса, ошол көйгөйдүн себеби балада эмес, энеде. Балада эмес, ата-эне менен эненин ортосунда мамиледе. Эмнеден улам ошондой психологиялык бир көйгөйлөр жаралат экен, себептерин түшүндүрүп берет да. Карасаңыз, бул уникалдуу ушундай курс. Адистер агайыбыздын темаларын ачып беришет. Түшүнүктүү. Канча убакка созулат? Бир айда. Ошо азыр эми элдер баары занят. Бир айда бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бир жумада 2 сабак беребиз. Видео, аудио форматтагы сабактарды беребиз. Эң кызыгы, бизге мигрант энелер Россиядан, Иорданиядан, Канададан, Америкадан окугандар бар. Жана ошол жактан туруп дагы окуй бергенге бул мүмкүнчүлүк да. Ошол эле Баткен, Лейлек, там Ысык көл, Жалал-Абад, айылдагы энелер онлайн окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Чоң рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Убактыңыздарды бөлүп келип ошо өзүңөрдүн тажрыйбаңарды айтып бергениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жамааттык медианын көрөрмандары жана угармандары, биз бүгүн Сакпоо программасында ата-энелер мектеби туурасында маектештик. Суроолорго болочоктогу ата-энелер онлайн курсунун куратору жана англис тил мугалими Гүлсара Мадаминова жана энелер мектебинин катышуучусу Бегай Байсымакова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып бардым. Саламатта туруңуздар.